Ассаламу алейкум, туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгін туғандар 8 август 2025 жыл мен сіздерге Зайнабидиновада жайғашқан ушундай 77 сериядағы 4 қабаттуу домдон сатыла турган квартира жөнүндө информация бермекчимин. Локациясы өтө сонун туғандар. Центрде. И бул 77 серия кирпичный дом. Так, домдун алдын көргөзүп коеюн. Парковочный место боюнча маселе жаралбайт. Кеңирлик экен. Так. Адрес болсо Ашы Махмунова 40, серия 77. Анан келүү жолун түшүндүрөйүн. Зайнабидиновада мечит бар, Аль-Бухари деген. Анын тушунда Гүлназ деген кафе бар. Кафенин жанындагы асфальт көчөгө кирип, мына күн чыгыш тарапка 250 метр асфальт жол менен буйтап кирип келсеңиздер, 250 метр. Сол тарапта ушул домду көрө аласыздар. Тонар, акыркы подъездде 1-кабатта сатылуучу квартирабыз жайгашкан. 1-кабат. Огороддор бар экен, квартиранын алдында, домдун алдында. Түшүңүздөр, эми квартираны көргөзүп берейин. Туғандар, келүү жолун түшүндүргөнчө сатылуучу квартирага дагы келип калдым. Сиздер мен айткан подъездге кирип, 1-кабатка чыксаңыздар, ушул квартира сатыкка чыгып атат. Серия 77, кирпичный жакшы дом, билесиздер. 1-кабат туғандар. Эшик ачып кирип келе бересиздер. Бул жагы кухня плюс чоң 6 метрлик балкону. Бул жак болсо зал, бул жак болсо спальный, мына жак болсо санузелдери отдельно алып. Суу, свет, газ, отопление бардыгы бар. Отоплениясы центральный туғандар. Мындай мощный болот кышындаса. И кирпичный дом. Жайындасы салкын, кышындасы жылуу. Аны айтпасам деле билесиздер. Мына полун мактап койду десеңиз, өтөндө ламинатка, беркилерге караганда булар жакшы. Кымбат болот, вид дагы сонун. Бул ошондо 1-чи гостиный бөлмөсү, тех паспорту бар. Буюмтайымдагы нээси менен сүйлөшөсүздөр, ал жагын сурабадым мен. Ошол бардыр бар экен. Газ деле бар туғандар. Так, мына. Бул жак ошондо гостиный болду. Мына жака чыксаңыздар, балкону. Азыр мындай кылайлы. Мындай кезек менен көргөзөйүн. Азыр мына жака чыгып, бер жака чыгырсам, түшүнүксүз болуп калат. Кезек менен көргөзөйүн лучше. Лайктан басып, дос, таныш, туган, урук, группа бүт бар тарапка жиберип коюңуздар. Алар дагы кирип көрүшсүн. Так, мына жак квартирага кире турган эшик. Мына жакта эшикти ачып кире турган болсок, бул жагы родительский спальный. Чын тугандар, салкын экен квартира. Мага лично жакты. Жууп тазалап сону алып коюптур. Радиаторлор орнотулган, стояктары пластикке жаңыланган, темир решеткасы менен бардыгы жакшы экен. Телефондо бүтө турган иш эмес. Кийин өзүңүздөр деле көрүп, келип, таанышып кетесиздер да турабы. Мектеп, бала бакча, мечит, магазин бардыгы жакын эле, пешком эле барып келе бересиздер. Жүрүңүздөр кухняга өтөйлү. Бул жак ошо стиралка. Бул жагы кухня болот, газ бар, радиаторлор орнотулган. Мына жака жүрүп келсек, бул балкон. Жана айтып атылым, 6 метрлик балкону болот бул сериядагыларда деп. Ошол балкон. Радиаторлор орнотулган, стояктар жаңы. Айнектери пластик. Мына суу бүт бардык гарнитурлар ушул жакта экен. Так, анан тугандар, мына жак мен жана айткан домдун алдындагы кичинекей огород, мини огород. Көрдүңүздөр, гүлдөрдү эгип, сону кылып коюптур. Жашыл зона кылып өзүнчө эле. Так, жүрүңүздөр, эми чыгайлы. Радиаторлар, форточка, так, стиралка, арестон, ванна, күзгү бүт бар да ошол жакта. Полу дубалы жаркыраган кафелде. Сон шамал болуп турат экен ал жактан, мага ушул жакты. Нар жагында кичинекей канал бар да. Ошол себептен мындай суу болгон үчүн салкын шамал болуп, ошол болуп турат. Тугандар, колдон келишинче сатылуучу квартира жөнүндө информация бердим. Баасы канча дей турган болсоңуздар, $64,000, анан кеми бар. Эсин номери экранда жазылып турат. Барыңыздарга ийгилик.